Алты жетінші класс. Біраз группа. Азыр біз көйтүүчүлөргө ажыратууну үйрөнөбүз. Көйтүүчүлөргө ажыратуу. Көйтүүчүлөргө ажыратуу. Мисалы мындай жазылат. Эсептерде боюнча мисалы AX, A көйтүлгөн X кошулган A көйтүлгөн керек болсо. Эмне болот бул жактан? Бул жакта да A деген көйтүүчү бар, бул жактан да A көйтүүчү бар. Кашанын сыртына чыгарабыз да. Кашанын сыртына жазып туруп көйтүп туруп эле ичинде X плюс Y калат. Кашанын сыртына ушинтип ажыратабыз. Кашан ачканда кайра ушул нерсени кабыл алышыбыз керек да биз деген. AX кошулган AY деп алышыбыз керек. Баштапкы нерсени. Мисалы бизде болсун 2x плюс 8 болсо. Караңыздар, бизде эмне деген нерсе бул? 2 көйүтү x кошулган 4 көйүтү 2 деген нерсе да. Экөөнүн тең 2 турат, бул жакта 2 турат, бул жакта 2 турат. Демек, экөөнүн тең 2-ни кашан сыртынан чыгарсак болот деген нерсе. 2-ни кашан сыртынан чыгарып туруп эле, кашан ичинде x плюс 4 калып калат. Түшүндүңбү? Эми кайра ушул нерсе кашан ачканда, мисалы, туура кашан сыртынан чыгардым деп ойлоп жатсаң, мисалы, сомнение болсо. Андан силер кайраны каша ачып көрөсүңөр, мисалчы. Кашаны кайрадан ачып көрөсүңөр. Ичиндеги ар бир элементке көйтүлөт, жандагы элемент 2-ни x-ке көйтсөк 2x, 2-ни 4 көйтсөк 8. Көрүңөрбү? Баштапкы болгон нерсени кайра алдык. Так. Анда болсо, мисалы, сизде мындай суроолор болот. Андан бир аз кыйыныраак, көбүрөөк ажыратуу болуп калса. Бизде x көйтүлгөн y плюс 2x плюс y плюс 2 берилген. Аны каршыларга ажыраткызса кантип ажыратабыз? Эч кандай кабыл болбойбуз. Мисалы, эмнени көрүп турабыз? Биринчиден биз x'терди көрүп турабыз. Ошону чыгарып салайлы да. Бул x'ти чыгарып салабыз кашан сыртына. Кашан сыртына чыгарсак, кашан ичинде y плюс 2 калыш керек. Бунункунан y калат, бунункунан 2 калат. Каша ушул жака чейин эле, себеби ушул жактан чыгардык да. Андан уландысы y плюс 2. Көрүп атсаңызбы? Кашан сыртынан чыгаргандан кийин дагы окшоштор туруп калбады. Y плюс 2 туруп калды. Демек, буларды дагы кашан сыртынан чыгарабыз? Y плюс 2-ни чыгарганда, мисалы, бунун ордунда эмне калды? X калды да. Кашан сыртынан чыгарабыз? X калды. А эми өзүнөн мындай айтканда, санды бирдей санды чыгарганда ордуна 1 калат. X плюс 1 калат да, мисалы. Мындайча болгондо да. Мисалы, 6x плюс 2-ден кашан сыртынан чыгарууду кандай кылмакпыз? 6x дегенибизде 2 көйтүүчү x. Тигилден 2 көйтүү 1 да, же жөнүндө 2 деп алайлы. Көрүңөрбү, 2-ни кашан сыртынан чыгарабыз да? Бул жактан 2-ни, бул жакта 2-ни. Эми биринчиден 2-ни чыгарганда 3x калат. Ал эми аркадан болсо, мисалы, 2-ден чыгарганда булда полный чыгып кетпейт да, жөнүндө таптыз болуп калбайт. Ордуна 1 калат. Сандан өзүнөн чыгарганда, мындай айтканда 3x плюс 1 болуп ажырайт. Же болбосо дагы мындайлар бар. X көйтүлгөн y минус 3x плюс y минус 3. X'ти кашан сыртынан чыгарайлы? Кашан ичинде y минус 3 калат? Плюс y минус 3. Көрүп турабыз кайра эле. Y минус 3 бар экен. Демек, y минус 3 кашан сыртынан чыгарат? Ордуна x калат. Плюс 1 болот. X плюс 1 болуп калат. Уландысы. Ал эми бул эсепти кантип ажыратабыз? Өзүңөр иштеп көрсөңөр болот азыр, мисалы. Анан кийин менен чогуу иштесеңер. Эмне кылсак болот?
Бул жактан x көрүп турабыз, бул жактан x көрүп турабыз да. Бирок бул жака окшобой калат да, себеби y плюс 4 болуп калат. Ал эми бул жактан эмне кылсак болот, окшоштур үчүн экилерди чыгарсак болот да. Мисалы x көбөйтүү y, x'терди чыгарып салайлы болгону y плюс 4 болот. Ал эми бул жак бетте 2 көбөйтүү y деп туруп ажыратып, бул жакты 2 көбөйтүү 4 деп туруп ажыратсак, алардан да 2-ни чыгарабыз да. 2 кашанын сыртына чыгарат, y плюс 4 болуп калат бул жер. Экөөнөн тең y плюс 4-тү чыгарсак, бул жактан x калат, бул жактан өзүн чыгардык, бирок мисалы бул жакта ордуна 1 калат да, 2 көбөйтүү 1 2 боюнча алып кетет. Плюс 2 болуп калат. Кийинкиси бул чандап ажыратылат. Бул жактан x көрүп турабыз, бул жактан x көрүп турабыз. X'терди кашанын сыртына чыгарабыз, y минус 5 болот. Бул жактан 3-төр чыгарсак болот экен да. Демек бул жактан 3y 3 болуп чыгат. Бул деген 3 көбөйтүү 5 эмеспи? 3 чыкты адан. Анын ордуна 5 калды. Көрдүңөрбү? Бул жакта да y минус 5, бул жакта да y минус 5. Кашанын сыртына чыгарабыз. Бул жакта x калат, бул жакта плюс 3 калат. Y минус 5, x плюс 3 калды. Эми бул жакта кийинкисинде эмне экен? X турат. Буларды кашанын сыртына чыгарайлы. X, y минус 4 калат. Ал эми бул жактан карагыла. Y минус 4 ала албайбыз да, себеби бул жакта бизде y минус 4 плюс. Бул жактан эми терс белгилини алабыз да. Терс белгилини алганда булардын белгиси тескериге алмаш керек. Y плюс болуп калат, 4 минус болуп калат. Түшүнүктүбү? Y минус 4-төрдү кашанын сыртына чыгарайлы. Бuyakta x калат, минус 1 калат. Y минус 4, x минус 1 болот. Кийинкиси ушул сыяктуу. Бул жактан биринчилерден x'терди чыгардык да. Y минус 3 болчу. Эми бул жактан карагыла. Y мисалы 3 чыгарсак болот экен, 3-тү да чыгарабыз. Бирок y минус болуп турат. Жакта 27 көбөйтүү 3 да бул деген. То есть 9 көбөйтүү 3. Бул жактан кантип калабыз, Демек бул жактан да сан чыгарсак болот да, бир гана белги эмес, минус 3 чыгат. Белгиси менен алмашат. Y плюс болот. Бул тескери белги айланат, минус болот, ордуна 9 калат. Бул 9 экен. Y минус 9-ларды кашанын сыртына чыгарсак, бул жакта x калды, бул жакта 3 калды. X минус 3. Дальше. Кийинкиси. Эми мисалы биз даража менен иштеген үйрөнгөнбүз, то есть даража менен экени үйрөнгөнбүз. Даражалар кошулуп кийинтип. Мында болуп калсачы. Биз бул жакта көрүп атабыз, көрдүңөрбү? X куб ашыкча болуп турат да, бул деген x көбөйтүлгөн x куб да. Жөнүнө турса бул биринчи даражасы бар деген нерсе. Экөө кошулуп көбөйтүлгөндө, мисалы даража кошулуп кеткен дагы 4 болуп калган. Бул жөн x куб турат бул жерде. X куб бияктан чыгарайлы, бияктан чыгарайлы. Эмне болот? X кубту чыгарсак, бунун ордуна x калат, минус 3. 3 калат бунун ордуна, плюс x минус 3 калып калды. Демек бунун ошо чыгара берсек болот экен. X минус 3-тү чыгара берсек, x куб калды бул жак бетте. Бул жак бетте плюс 1 калды. Санды өзүнөн өзүн чыгардык да. 1 калышы кетти ордунда. Эми арала буну кантип ажыратабыз? Ажырабыз да негизи. Бияктан x чыгарсак теги калып калат, же мындай калып калат да. Мурдагы методдор менен чыгарсак эмне болуп калат бул жерден? X'ти чыгарып көрөлү мисалы. 2x плюс 7 болуп калат биринчиден, плюс 5 болуп артып калат да. Ошондуктан işte логикага келтиребиз. 2x менен чыгарыш үчүн кайсы санды алсак болот, кайсы белгини алсак болот, 5 менен кайсыны алсак болот. Биз 7x'ти 2x плюс 5x алсак болобу? 2x могу 2x менен чыгат, 5x 5 менен чыгат да, мисалычы. Демек 2x квадрат кошулган 2x деп жаза алабыз, плюс 5x.
плюс 5. Бұл жақтан 2x алсақ болады, бұл жақтан да 2x алсақ болады. 2x алсақ, бұл жақтан квадрат болған үшін x 1x қалады. Бұл жақтан өзінен өзін шығарған үшін 1 қалады. Бұл жақтан 5-тер шығарып алсақ болады, плюс 5-те. x плюс 1 қалады. x плюс 1, x плюс 1-ді қашан сыртына шығарады. 2x плюс 5 болады. Ал эми дан бир метод бар ушунун кашаларга ажыратуунун, мисалы квадраттык теңдеме болуп калганда, квадраттык теңдеме деген мисалы могу даражасы квадрат болсо да, мындай кылабыз да. Буларды ажыратабыз. Мисалы 2x квадрат деген бул 2x менен x-тин көбөйтүндүсү да. 5 дегенчи 5 менен 1-дин көбөйтүндүсү. Көбөйткөндө кайсылаш көбөйтөбүз? Бул жак көбөйтөбүз, бул жак көбөйтөбүз. x-ти 5-ке көбөйтсөк 5x, 2x-ти 1-ге көбөйтсөк 2x. Суммасы 7x берди. Демек, мен ортодон бериш керек да, мына чыкканчы. 2 капталда санды көбөйтүп отуруп ажыратабыз. 2 санды көбөйтүндүсү алып туруп, кайсылашып көбөйткөндө бул сандардын суммасы бизге 7x бериш керек. Хорошо, аны берди. Анда биз кашаага мындай кыла алабыз. Түздөн түз кашаага алабыз да. Демек, бул 2x плюс 5 x плюс 1 деген нерсе. Мындайча айтканда, өзүңөргө мисалы каалаганды алып чыгарсаңар болот да. Кайсысы туурараак болот да. Мындай болсо, жеңил болсо ушу менен чыгарыла, ажыратуу. Же болбосо, Веттин теоремасына тиешелүү бул. Ошентип чыгарсаңар болот. Эки жактан көбүрөөк логика жана ойлонуу керек болуп калат. Бул жактан мисалы 3x квадрат минус 4x минус 7 кандай кылабыз да? 4x'ти кантип ажыратабыз? Минус 7 же неме кылып туруп эле депчи. Буну мисалы 3 менен 7-дин суммасынан кылып чыгарсак болот да. 3x квадрат минус плюс 3x болсун, плюс 3x минус 7x болсун. Эконун суммасы эмнени берет? Минус 4x берет. Минус 7 алды бул жерде. Аралы. Эми аралы бул жактан 3x'ти чыгарайлы, бул жактан 7-ни чыгарайлы. 3x'ти чыгарсак, ордуна x калат, плюс 1. Бул жактан минус 7-ни чыгарат экенбиз, минус 7-ни чыгарсак, x плюс 1 калды. x плюс 1-ди кайчан сыртына чыгарсак, 3x калат бул жак беттен, 7 калат, минус 7. x плюс 1 минус 3 көбөйтүлгөн 3x минус 7. Кийинкиси буну андазак болот. Капталдардагылардын мисалы капталдагыларга тиешелүү кылып чыгарсак болот да буну. Мисалы минус 5x деп турбайбы? Квадрат. Демек, бул x-ти демис минус 5x плюс 6x алсак болот да. Сен капталдар тиешелүү көрүнөбү? Бул сол жак бетке тиешелүү, бул плюс 6x буга тиешелүү. Бирок экөөнүн суммасы кайра эле 1x берет да. Плюс 6. Эмне кылсак болот? Бул жактан минус 5x-ти кашан сыртына чыгарсак, x калат, бул жактан плюс 1 калат. Бул жактан деле 6-ны чыгарсак, x плюс 1 калат. Эки жактан тең x плюс 1-ди чыгарайлы. Минус 5x плюс 6 калат. Ошондой. Эми квадраттыктан 4-нчү даража болуп калса андай калсында. Так, биз бул жактан x квадратты чыгарсак болот экен. X квадратты чыгарганда ордуна x квадрат калат да. X квадрат менен x квадраттын көбөйтүндүсү бар, x 4 берет да. Бул жакта ордуна 2 калат экен. Ал эми бул жактан минус 9-ту чыгарып алсак, x квадрат калат, бул жактан плюс 2 болуп калат. Минус саны чыгарганда эмне? Белгилери булардыкы тескериге алмаш керек болчу. Минус болчу, плюстар алмашты. Эки жакта тең x квадрат плюс 2 турат. X квадрат плюс 2-лерди кашан сыртына чыгарсак, x квадрат минус 9 болуп калат ушунда. Так. Кийинки биз x квадрат плюс 3x плюс 2 барар болсо, биз анда 3x эмне ажыратсак болот? Бул жака сол жак бетте, бул жакта 1 да. Демек, бул 1x
кошулган 2x'ти ажырата алсак болот аны. Сол жак оң жак бетинде 2 да. Демек x'терди качан сыртына чыгарсак x плюс 1 болот. Бул жерден 2-ни качан сыртына чыгарсак x плюс 1 болот. X плюс 1 ди көрүп турабыз. Качан сыртына чыгарабыз x плюс 1ди? X плюс 2. X плюс 1 x плюс 2 болот, э. Кийинкиси эми карап тургула, ортодо 6 турат, э. Оң жактагы, сол жактагы сандарга тиешеси жок да эле. Бирок биз аны эмне кылсак болот? Минус сан менен чыгарсак болот. Же болбосо экөөнү тең ажырай турган сандардан. Демек буларды майдалашып кеткен да 8ге жетпейт экен да, бул x квадрат. 8ге жетпей калат экен, демек бул жактан майдалайбыз да анда. Бул жактан кошумчасын бул жакка беребиз, 2x болот плюс 4x. Демек, то есть 8ди майдалайбыз дегенде, бул жакта көздөй бир аз чоңураак коэффициент кетиш керек да, 4 тең коэффициент кетти. Бул жактан x'терди алсак, x плюс 2. Бул жактан 4-тү качан сыртына чыгарсак, x плюс 2 болуп калат. X плюс 2-лерди качан сыртына чыгарсак, могул качан сыртына учат да. Анда каша жазылат. X плюс 4 жазылып калат да. X плюс 4 жазылып калат. Так, микрофон туура эле иштеп атабы? Текшерип коеюн кайра. Дальше. Бул жактан кандай кылып ажыратабыз? Силерге суроо беришти, көрүлөчү. Ал 7-нчи класстар. Иштечи жазган. Сабак ар дайым өзү болгондо башталат, э. Билесиңер. Ну ладно. Кыйын болуп жатса кайра эле. Мисалы, карасаңар, 6 бунуку 1 болуп турат да. Демек, могу 6га жетиш кыйын да. Демек, могул жактан бир коэффициент чыгыш керек, ошо бул жака жакыныраак болуш үчүн, э. Бунун коэффициентин чоңойтуш үчүн. X квадрат мында кандай кылсак болот? Плюс 2x десек болот. Минус 3x десек болот. X плюс x, x плюс 3 дейт. X плюс 2 десең турат негизи. Минус 6 болуп турат, э. Эки жактан тегиз чыгарайлы. X плюс 2. Бул жактан минус 3-тү чыгарсак, x плюс 2 болот, э. Жок, муну качан качсаңар кайра мисалы x плюс 2, x плюс 2 чыгарабыз да. Бул метод кыйын болуп жатат окшойт негизи силерге. Мисалы бул жактан кайра качан ачып көрөсүз берейинби? Кайра могул нерсе чыгып калат да. X менен x'ти көбөйтсөк, мисалы ар бирин көбөйтүп көрөсүз да. X менен x'ти көбөйтсөк x квадрат, x менен минус 3-тү көбөйтсөк минус 3x, кайра 2 менен x'ти көбөйтсөк плюс 2x, 2 менен минус 3-тү көбөйтсөк минус 6. X'тер солуп койлу, x квадрат минус 3 плюс 2 бул минус x квадрат минус 6. Көрдүңөрбү? Туура чыгып калды. Ай мисалы мен силерге экинчи методун көрсөтөйүн да. Почти экинчи метод менен иштешиңиз жеңилирээк болчу сыяктуу да. Кайра ошол метод мененчи. Так. Мындай кыламыз. X квадрат деген бул x менен x'тин көбөйтүндүсү да. То есть мо x санын көбөйтүндүсү, мону бериш керек. Ал эми дагы x санын көбөйтүндүсү мисалы, мындай неме болсо болсо 8 көбөйтүү 1 десек болчу. 2 көбөйтүү 4, 4 көбөйтүү 2 дагы эмне? Минус 1, минус 8 да мисалчы. Минус 2, минус 4-түн көбөйтүндүсү депчи. Бирок бизге эмне керек болот? Плюс 6x керек болот да. Демек, плюс жагы менен иштейбиз. То есть суммасы чоңош керек экен. Анан кийин экөөнүн суммасы 8 менен 1-дин суммасы 9 болуп калат, 2 менен 4-түн суммасы 6 болот. Демек 2 көбөйтүү 4-тү ажыратабыз да. Кайсылаш көбөйтөбүз буларды? Буну бул жака көбөйтөбүз. Ошондо x-ти 2 көбөйтсөк 2x, 4-тү x көбөйтсөк 4x. Суммасы 6x берилип атат, э. Могул нерсе чыгып отур да.
Бул жакта мисалы так эмне кылсак болот бул жактан? Бул жакта önce чогултуп алайлы. X квадрат плюс 2x плюс 1 дейт. Бул жакта мисалы x квадраттан, то есть буну деген плюс 2x'ти биз буяка x'ти суммалуу бөлчү алып алсак, бул жактан x'ти чыгарабыз. X плюс 1 калат. Бул жактан да x плюс 1. Экөөнөн тең x плюс 1'ди чыгарайлы. Көрсөңүз x плюс 1 чыгат. Бул жактан x калды. Бул жактан ордуна 1 калат. Көрүнүп 2 болуп калды. Демек бул x плюс 1 квадраттын квадраты деген нерсе да. Анан кийин бул жерде мындай болот. Ошондо x плюс 1 квадрат минус y квадрат деген нерсе болот. Бул негизи көбөйтүүнүн кыскача формасы. Ал мындай нерседен келип чыккан. Кыскача көбөйтүү формаларда жаттап чыгышыңар керек болот негизи. Мисалы a плюс b'нын квадраты дегенде көп кездешет да. Бул деген мындай да. a плюс b көбөйтүлгөн a плюс b. Кашан ачып чыгасаңар. Значит, мунун даяр формасы бар, мисалы көп элдер жатка билет 2ab плюс b квадрат. Бирок кайсы жактан келип чыкты десеңер, мисалы кадимки каш ачылышынан да аны ага көбөйтсөңөр a квадрат, аны b'га көбөйтсөңөр ab, потом b'ны ага көбөйтсөңөр кайра эле мисалы ba, көбөйтүүдө орун алмашы да, мисалы көбөйтүүндө өзгөрбөйт да, b'ны b'га көбөйтсөңөр b квадрат. То есть чогултуп койсок биз кайра могул нерсеге келебиз да. a минус b квадраттыгы да ушундай. Бул деген a квадрат минус 2ab плюс b квадрат болот. Ал эми a квадрат минус b квадраттыкы бул могудан келип чыгат. a минус b, a плюс b'ден келип чыгат. Эми карасаңар, бул жакта мисалы көрсөңөр, бул жактан a, могу a санды эсептеп алсаң, b деп эсептеп алсаң, мисалы a квадрат минус b квадраттан келгендей эле да. Биз муну жазып алайлы да. a минус b, a плюс b'дан келген да. Бирок биз алмаштыра албадыкпы? a деген бизде эмне? x плюс 1 да. a деген x плюс 1, b деген бизде y, кайра x плюс y плюс 1 да. Ошол нерседен келип чыккан. Так. Кача көбөйтүү формалары ошол болчу. Мисалы бул жактан дагы азыр. x квадрат минус 6x плюс 9 минус 4y квадрат деген нерсе. Карасаңар, бул жактан чогултсак болот. Мисалы көбүрөөк чыгара бергенде, өзүңөр тажрыйбага келип калсаңар да, көбүрөөк иштеген аракет кылган. Тапшырмаларды мисалы баягы күнү эле 1-3 күндүк чогуу эле кошуп берип бердим. Бүгүнкүлөрдө мисалы эми көбүрөөк кылып берем. Өзүңөр практикаласаңар, иштешесиңер да. Мисалы x көбөйтү x деп алсаңар, бул 9 тең минус 3 көбөйтү минус 3 да. Эмне үчүн минус 3төрдү алдык? Себеби бул жактан минус деген санды алыш керек болот да. Минус 3 менен минус 3'нүн көбөйтүүсү плюс 9, экөөнүн суммасы минус 6x. Эмне да? Көбөйтүп чыгабыз да азырчы. Минус 3'тү x-ке көбөйтсөк минус 3x, бул жагда минус 3x, суммасы минус 6x. Могуну алдыкпы? Демек биз буларды каш алып мындай алып болот да. x минус 3, бул да x минус 3 болот. Ал эми экөө эмненин квадраты? X минус 3'түн квадраты деген нерсе да. Биз уландысында эмне окуп атканда? X минус 3 квадрат минус бул 2y-тин квадраты деген нерсе да. 2y-тин квадраты. Кайра жанагы формула боюнча алып чыгабыз да. a минус b, a плюс b боюнча эле. A'нын ордуна x минус 3 койсок, x минус 3, b'нын ордуна 2y-ти. Илда x минус 3 плюс 2y да. Ушундай болуп кашык ажырап чыгат негизи. Так. Кийинкисин эми мисалы силер ажыраткан аракет кылып көрөлү. Ушуларга окшош түрдө ажыратасыңар. a квадрат минус b квадрат минус 10b минус 25. Кандай ажыратсак болот? Б'нын ортого да алып кеткенбиз.
Так, Эмиля, сен негизи разрешение бериш керек окшойт. Компьютердин өзүндө проблема бар окшойт негизи. Разрешение бермейин иштебейт го. Подсказка негизи. Могудан полный квадрат чогултасыңар. Толук квадрат, Канаки? Жоопторун күтүп турам. -5, -5. Мындайча айтканда, толук квадрат чогултуу деген бул жактан минустарды качан сыртына чыгарылбады. Карагыла, а квадрат минусту качан сыртына чыгарсаңар, b квадрат көбөйтүүчүлөр ажырата алат экен, 2 көбүйтүү 5 көбүйтүү b плюс анан 5-тин квадраты деген нерсе. Анда а квадрат минус бул толук квадрат чогулду, көрдүңөрбү? Могул жакта нерсе чогулат да. Могул нерсе чогулат. Эми силер бул болгондо бул теманы жаттай элексиңер. Негизи бул сочетовой формуласынча. Ошондуктан бир аз чыгарышыңар кыйын болот да. Эми жаттап калганда бул нерсени оңой чыгарасыңар да. Бул b минус 5-тин квадраты болот. b плюс 5-тин, бул жакта плюс турат да. 5-тин квадраты. А эми кайра бул жактан а b деп эле мисалы алмаштырып эле иштей берсең болот да. a минус b минус 5 a плюс b плюс 5 деп коебуз негизи. Бул жактан негизи качтыларга ажыратуунун темасы ушул эле бүттү. Бардык түрлөрүн үйрөндүк азыр качтыларга ажыратуу боюнча. Так. Башка теманы сурап да кереги жок негизи. Элестетиңиз, эгерде мисалы силер мугалим болсоңор, хорошо. Силердин сабагыңарды этмекпиз. Ал эми мен сабак айтып жатам, ошондуктан пункт коюп эч кандай кабатыр болбой угуп, үйрөнүп отура берсеңер болот негизи. Түшүнүктүүбү? Так. Ушул жактан негизи анан кийин кандай темага кетет десеңер, бир аз чоңураак класстардын темасын өтөсүңөр, уже ал жагы квадраттык теңдемелер болуп калат. Бир көрөсүз коеюн, бирок убактысы деле анысында деле аз калыптыр. Квадраттык теңдемеге кетет. Буга чейин силер жөнөкөй теңдемени көрдүңөр, теңдеме системасын көрдүңөр. Эми квадраттык теңдеме. Квадраттык теңдеме кандай болот өтө? X квадрат мисалы көрүп атпайсыңарбы? Минус 6x плюс 9 депчи. Барабар доле нерсе. Дискриминант методу менен чыгарсаңар болот, эми же болбосо качаларга ажыратып туруп эле. Бул жактан көрдүңөрбү, биз качаларга ажыратып чыкпадык го. X квадрат минус 6x плюс 9-тучу. Качаларга ажыратып чыкканда ал деген x минус 3-түн квадраты болуп калды да. Эми тамырга алабыз. Значит, бул даража тамыр болуш керек да. Анда x минус 3 0-дүн тамыры 0. Минус 3 жака плюс 3 болот да. X барабар 3. Текшерип көрөлү, бул чындап эле 0 чыгабы? X-ин ордуна 3 коюп чыгабыз. X квадрат минус 6 көбөйтүлгөн 3 плюс 9. 0 чыгарында элешик. 3-түн квадраты 9. Минус 6 көбөйтүү 3 деген минус 18 плюс 9. Көрдүңөрбү? 9 менен 9 кошсок 18, минус 18 бул 0 барабар. То есть бардык сумма бизде 0-гө барабар болору анык. Так, эмне x квадрат плюс 3x плюс 2. Буларды мисалы кашага ажыратып чыгарсак болот да. Мындай болуп ажырайт да, кашага жана ажыратпадык го. X көбөйтүү x болсо, бул жагы 2 көбөйтүү 1 болсун. Мындай кайсылаш көбөйтсөк, 2x 1x болуп чыгат да, суммасы 3x. Ал эми кашаларгаларда мындай кылабыз. X плюс 2, x плюс 1 болуп турчу.
любой теңдемеде мисалы кашаларга ажыратып алганда көбөйтүү болгондо бул жагы 0га барабар болсо биз каалаган жагын алабыз. Мисалы ар бир кашаны алабыз дагы 0га барабарлап чыгабыз. То есть даражасы канчалык чоң болсо сайын ошол жооп болот да. Квадрат, то есть экинчи даража болсо, демек 2 жооп болот. Үчүнчү даражада 3 жооп болот. Төртүнчү даражада 4 жооп болот чейин чыгат да. Эми кээ бир учурларда мисалы азайып кетет. X минус 2 кылат, плюс 2 минус 2 болот, эми плюс 1 минус 1 болот. Бул деген квадраттык теңдемелердин чыгаруунун бир методу, мындайча айтканда кашаларга ажыратуу. Эми кашаларга ажыратуу силерге көп четен пайдасы тиет. Кыскартууда, бөлчөктөрдө мисалы теңдемелерде дагы өзүңөргө эсептерди жеңил иштөөгө. Эми кийинки сабакта дагы көрүшкөнчө, бүгүнчө сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.